Тартип сакчылары шайлоо өнүктүк учурунда коомдук коопсуздукту сактоодо мерчимделген иш-аракеттерди жүргүзөт. Ошондой эле элдик кошун менен биргеликте коомдук коопсуздук сакталат. 11-апрелде боло турган шайлоого карата коомдук коопсуздукту сактоо, мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча ички иштер органдары тарабынан көрүлгөн даярдыктарды текшерүү максатында бүгүн Ош гарнизондук разводу өттү. Ош шаардык гарнизону 2021-жылдын 11-апрелде белгиленген Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештин депутаттык шайлоого жана референдум өткөрүүдө коомдук коопсуздукту сактоо боюнча гарнизондук мусамага түзүлдү. Баяндаган милиция полковниги Шапанов. Разводко Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Ош шаарында жайгашкан башкармалыктарынын жана түзүмдөрүнүн өздүк курамы катышты. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүнбек Өмүрзаковдун өздүк курамга кайрылуусу жасалды. Шайлоого байланыштуу бардык укук бузуулар, анын ичинде добуш сатып алуулар фактылары бөгөт коюлуш керек жана аныкталыш керек. Урматтуу кесиптештер, бул биздин милдет. Ар кандай мыйзам бузууларды биз өз убагында чара көрүшүбүз керек. Бүгүнкү гарнизондук тизимде мен сиздерге жогорудагы тапшырмаларды берип кетемин. Биринчиси, ички иштер органдарынын өздүк курамынын баарысы коомдук тартипти, коопсуздук сактоодо жогорку деңгээлде уюштуруп, эгерде шайлоого байланыштуу укук бузуулар катталса, таза, акыйкат, иликтөө жүргүзүп, тез арада ыкчам чара көрүш керек. Алдыдагы шайлоону тынч жана жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча иштер жүрүүдө. Кандидаттардын мыйзамсыз иштери болсо аларга чара көрүлөт. Ал эми коомдук коопсуздукту сактоо боюнча ыкчам топтор түзүлдү. Ушул күнгө облустун жана шаардын аймагында укук коргоо органдарында арыздар келип түшкөндүгүн билдиришти. Ош областынын аймагында жалпы кечеги күнгө карата 5 арыз түшкөн шайлоого байланыштуу. Ал эми Ош шаарынын аймагында 27 арыз түшүп атат. Негизинен ал жерде административ ресурсту колдонуу, ал эми шаарда болсо ошол добуштарды сатып алууга аракет болуу, ошондой эле баягы депутатка кандидаттардын маалыматын туура эмес маалымат берүү деген. Негизи ошол 3 берененин айланасында арыздар келип түштү. Бүгүнкү күндө ошол маалыматтардын негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылып, азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Ош областында 515 шайлоо участогунда 732 миңден ашуун шайлоочу бар. Ош шаарында болсо 78 шайлоо участогунда 150 миңден ашуун шайлоочулардын тизмеси катталган. Ушул күнгө адаттан көбүрөөк арыз даттануулар келип түшкөндүгүн БШКнын Ош областындагы өкүлү билдирди. Административ ресурсту пайдалануу, үгүт иштерин жүргүзүүдө мыйзам бузуулар, негизинен анан ушул добуштарды сатып алуу, эми админресурс деп туруп айтып атканыбызда негизинен ушу домкомдорго, квартальныйга ушундай домат келтирип атышат да. Ал эми мыйзам боюнча мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат дегенге домком, квартальныйлар кирбейт. Эми билесиздер, домкомдор алар жөн эле мындай коомдук иштештейт, а квартальныйлар болсо келишим негизинде кызмат жүргүзүшөт. Ошолордон деп келип атат. Алар боюнча дагы негизи эле келген бардык материалдарды аймак шайлоо комиссиялары жанагы ошол арыздатар менен иштөө жумуш топтору сөзсүз түрдө реакция кылып, алар боюнча ар бирине чечим чыгарып атышат. Милициянын маалымдашындай, добуш сатып алуу фактылары катталса, 5-берене боюнча кылмыш иши козголуп, 265 миң сомго чейин айыппул салынат. Ошондой эле өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоо учурунда добуш сатып алуу боюнча 12 арыз келип түшүп, анын ичинен 4 арыз боюнча тергөө болуп, соттук кароого жөнөтүлүп, калган 8-и кыскартылган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.